Салам, кандайсыңар? Борбор кала Бишкектен барыңарга салам жолдойм. Республикалык китеп форумга келгенмин. Буюрса көп жакшы маалыматтар болду, барганда бөлүшөбүз. Азыр эмне үчүн мен мына ушул жаш журналисттер клубун түздүм. Өзүмдүн максатым жана мына ушул клубдун максаты жөнүндө айткым келип турат. Биринчиден, мен 25 жылдан ашып калды. Мына ушул журналистика тармагында иштеп, анын көпчүлүк бөлүгү жетекчилик кызматтар менен өттү, бирок эл аралык журналистикада, Заман газетасында, жергиликтүү мамлекеттик маалымат каражаттарында, жеке маалымат каражаттарында иштедим. Тажрыйба бар. Анан эң башкысы Кыргызстанга аттын кашкасындай болгон эң мыкты журналисттерден таалим тарбия алдым. Ал деген көзөтүп кетти. Мына Султан Жумагулов деген Азаттыкта, BBC'де, мамлекеттик маалымат каражаттарда иштеген Кыргызстандын эң белдүү медиа устаты, жай жаннаттан болсун, ушудан сабак алдык. Анан баарыбызга белгилүү мына ошол мамлекеттик университетинде ректор болуп тарых жарата алган Каныбек Исаков агайыбыздан алгачкы журналистикадагы билимди тажрыйбаны алдык. Нур газетасында агай редактор болчу, бизге көп журналистиканын ысык суун көрсөттү, үйрөттү. Андан кийин мына азыркы кезде өтө жакшы үзүрлүү иштеп аткан Ибраим Нуракун уулу, Бакыт Орунбеков агайыбыз, Марат Токоев агайыбыз, мына ушул Айдын Базарчы деген, Мустафа Башкурт деген түрк биздин агайларыбыз. Мына ушул инсандардан журналистика боюнча алган маалыматтарымды, билимимди бир аманат катары кабыл алып, ошону жаш муунга да жеткирип коюун өзүмө пас катары түшүнүп, мен кезеги менен журналисттерди окутуу курстарын уюштуруп турам. Кудай буйрса мына 3-үчү этаптагы группаны чогулттук. Ошондуктан сиздер ушундай түшүнгүлө, мен мойнумдагы бир парзымды, аманатымды, өзүмдө бар билим тажрыйбамды силер менен бөлүшөйүн деп мына ушул клубду түздүк. Эми силердин да аңгемелешүүдө максатыңарды, алдыңарга койгон чоң пландарды уктук, түшүндүк. Бизди демек мына ушундай улуу максаттар бириктирип атат да. Бизди мына ушул максат баарыбыздын башыбызды бир аянтчага чогултуп, ушул жерде бизди, мисалы мен устат катары, силер болсо шакирт катары мына ушул клубду түзүп ушул жерге бириктик. Болбосо ким кайсы факультетте, кайсы жерде, кайсы жатакана, кайсы үйдө, кандай маселе менен жүрөт болчу кечээли. Бизди мына ушул журналистикага болгон, калем кесибине болгон каалообуз, кыялыбыз баарыбыздын башыбызды бир жерге чогултту. Демек мен айтат элем, максат бул чоң күч. Мына ушул күч бизди бир жерге бириктирди. Эми мына ушул күч, мына ушул максат бизди зор эмгектерди жасоого шыктандырыш керек. Кудай буйрса мына иштин жүрүшүндө силер менен чогуу YouTube каналдарга, атайын тиркемелерге жазуулууларды жүргүздүк. Бул жөн жерден эмес. Кудай буйрса мына ушул социалдык тармактар аркылуу иштейбиз. Мына ушул жерде силер менен байланышып турабыз. Мына ушул жерге контенттерди чыгарып турабыз. Жакында сайтыбыз болот. Мына ушул жасаган материалыңарды ушул жакта бөлүшүп, вот ошондо коомчулук менен байланышып, алардын арасынан эң мыкты материалдарды тандоого, элдердин да пикирин угууга бизге эмне болот, мүмкүнчүлүк жаралат. Ал эми дагы бир 3-үчү максаттын эң чоң күчү, Кудайым буйрса, биз мына ушул максаттын эң сонун күчү менен биз ийгилик жаратабыз. Биздин ийгилигибиз эмне? Биздин ийгилигибиз журналистикада макала жазууну, журналистикада сүрөт тартууну, видео тартууну, эң мыкты бир материалдарды чыгарып, аларды талдай билүүнү, ошонун элдин назарына сунууну үйрөнөбүз, Кудай буйрса. Анан биз алдыбызга жакшы бир мындай таза максат койгонубуз үчүн Кудай Таалам бизди туш тараптан ийгиликтер менен курчап атат. Анткени мына кечээ күнү эле мына форумда биз бир жакшы бир жаңылыктарга, мына китеп багытында болсун, маалымат технологиясы багытында болсун, журналистикалык чөйрөлөр багытында болсун, жаңы бир сүйлөшүүлөргө, жаңы бир кызматташууларга жол ачылып атат. Эми ал сюрприз болуп турсун, жакында барганымда айтам. Сонун жаңылык бар. Эми Кудай буйрса мына бизде жакында офлайн жыйыныбыз болот. Ошол офлайн жыйынга мен тапшырманы айтып коеюн. Биринчи тапшырма, демек баарыбыз бүгүнкү күндөгү өзүбүздүн журналистика боюнча абалыбызды жазабыз. Макулбу? Ар бирибиз таптаза барак алабыз, кагазга, компьютерга, телефонго болбойт. Отуруп, мен бүгүн журналистика боюнча кандай маалыматтарым бар. Бул тартыныштын кереги жок.
мактаныштын да кереги жок, калп айтыштын да кереги жок. Болгонун болгондой. Мен бүгүн мисалы макала жаза албаймын, макала эмне экенин түшүнбөймүн. Мисалы сүрөт тартуу кандай болот, социалдык тармак менен иштөө кандай, журналистиканын кандай түрлөрү бар, кандай жанрлары бар, бүгүнкү күндө заманбап журналистикада кандай тренддер үйрөнүлүш керек. Кыскасы силерге бүгүн жетишсиз болгон маалыматтарды, түшүнүксүз болгон нерселердин баарын жазабыз. Менин бүгүнкү абалым деген теманын астында. Түшүнүктүүбү? Коркпостон бүгүнкү журналистика боюнча абалыңарды ошол жака сүрөттөп жазгыла. Бул кагазды мен чогултуп алам. Кудай буйрса 3 айдан кийин биз ошону кайра не кылабыз, талкуулайбыз. Биз ушул азыр келген абалыбызды сөзсүз биз анализдешибиз үчүн бул кагаз бизге керек болот. Бүгүнкү журналистика боюнча менин билимим деген кыскача Дилбаян деп коеюн. Дилбаян тапшырмасы берилет. Анан биздин биринчи офлайн жыйыныбыз негизинен таанышуу форматында өткөрөбүз. Анткени мен баарыңар менен мындай жеке таанышып сүйлөштүм. Бирок жеке адам болгонум үчүн баарыңарды эстеп калыш кыйын. Ал эми силер да бири-бириңер менен жакын таанышып алсаңар, кудай буйрса бир группа болуп, бир жамаат болуп, бир клубдун мүчөлөрү болуп, биз чогуу бир командалуу иш алып кетишибиз керек. Араңарда эң мыкты балдар, кыздар бар. Мен аны билем. Анткени мен таанышканмын, укканмын. Аябай сонун максаттары бар. Аябай амбициозный алдына чоң максаттарды койгон жаштарыбыз чогулганбыз. Таланттары бар жаштар бар. Тил билген, ар түрдүү өнөр билген жаштар бар. Ошону баарыбыз билишибиз керек. Анан баарыбыз ошол талантыбызга жараша суйурмак мамиледе болушубуз керек. Анан биздин офлайн жыйыныбыздын демек биринчи бөлүгүндө биз ошол максаттарыңарды, бүгүнкү абалдарыңарды чогултурам. Барга жаза келесиңер. Экинчиси таанышабыз. Таанышуунун ошол жерде форматы бар, ошол жерде аны үйрөтөм. Ал эми үчүнчүсү ошол жерде анан биз эрежелерди, ички эрежелерди, тематиканы, кайсы күнү кайсы темаларды өтөсүңөр, кандай эрежелер менен иш алып барабыз, ошону жалпы сүйлөшүп, жалпы кабыл алабыз. Жерден мыкты журналист чыгат, мен ага ишенем. Анткени биздин клубдан билим алган жаштардын арасынан чындап жакшы журналисттер чыккан. Эң башкысы жакшы адамдар чыгат. Бири-бирибизге шыктандырабыз, бири-бирибизге ийгилик жаратабыз, бири-бирибизди дайыма колдоп, кубаттап, сонун тарых жаратабыз. Саламатта болуңар.